Нарын командасы быйыл кичи футболдан клубтар арасында Кыргыз Республикасынын чемпионатында алгачкы жолу ийгилик жаратып финалга чыкты. 6-7 июнь күндөрү өз үйүндө финалдык оюнда Toyota командасы менен эки беттеш өткөрүп, биринчи күнкү оюнда 0-1 эсебинде жеңилүү ызасын тартты. Ал эми кече күйөрмандарын кубандырып, 6-4 эсебинде атаандаштарын утуп алды. Бүгүнкү жеңиш баарыбызга негизи эле өлө оор болду. Каждый ойын негизи бул плей-офф деп айтылат. Плей-оффто уже каждый ойын оор болуп калат да. Оңой ойын жок. Бул жерде микро моментке чейин ойнобосоң, утулуп кала аласың да. Голдор кирип кетет. Микро моменттер өлө көп нерсени чечет да. Анан биз өзүбүз характерибиз менен утулгубуз келбей, до конца ушу линияга чейин сантиметрге чейин күрөшүп атып, бүгүн жеңишке жеттик го деп ойлойм. Бул беттешке эки команда тең кызуу даярдык менен келген. Алар оюн талаасында курч атаандаштык көргөзүшүп, зал толо күйөрмандарга кызыктуу оюн тартуулап беришти. Негизи эки оюн катар ойногон жеңил эмес, бул оор болуп негизи. Бүгүн өтө эле жакшы оюн болду. Алар тараптан да, биз тараптан дагы, бирок эми аларга ушундай буйруптур, ушундай чечүүчү же убакытта алар гол киргизишти. Анан кийин азыр серияда счет 1-1. Анан көрөбүз, Бишкекте өзүбүздүн жерибизде дегендей жакшы тособуз деп ойлоп атабыз биз. Финалдык оюнда командалар өз оюн талаасында жана конокто болуп, жалпы 3 жеңишке чейин 4 беттеш өткөрөт. Дысы групп Нарын командасынын башкы машыктыруучусу конокто. Өтө турган мөрөй талаш оңой болбой турганын белгилеп, оюнчуларды физикалык эле жактан эмес, психологиялык даярдыгына көңүл бура турганын айтты. Подготовки к следующим играм, во-первых, нужно... Мындай беттештен кийин балдарыбызды калыбына келтирип, физикалык жактан жакшылап даярдаганга аракет кылабыз. Жагдайга жараша тактикалык өзгөрүүлөр кириши мүмкүн. Эң башкысы психологиялык, физикалык жактан даярдыкты күчтөйбүз. Калганы оюндун жүрүшүндө болот. Да, выиграли, наверное, после побед всегда легче восстанавливаться. Дысы групп Нарын командасы Кыргызстандын футзал боюнча чемпионатына 4 жылдан бери катышып келет. Тилекаашы буга чейин бир да жолу финалга жете алган эмес. Быйыл жеке демөөрчүнүн жардамы менен команданын курамы күчтөнүп, чет өлкөдөн оюнчулар чакырылган. Ошондой эле машыктыруучулук курамдагы күчтүү адистер менен толукталган. Быйылкы жылда Нарын шаарынын мэриясы жардам берди, өзүбүздүн Нарын шаарынын тургундары жардам берди. Эң башкысы буга чейин спонсорубуз жок болчу да. Бул жылы DS Group деген компания колго алып биздин команданы толугу менен өзү каржылап, Бразилиядан бери оюнчуларды алып келип, Тажикстандан бери оюнчуларды алып келип, ушу жеңишке жеткирип атат. Болгон финансылыктардын баарын ошо DS Group каржылап атат. Суперлиганын чемпиону аталган команда Кыргызстандын намысын эл аралык аренада коргоого мүмкүнчүлүк алат. Мындай ийгиликти жаратуу кайсы командага буйрат? Алдыда Бишкек шаарында өтө турган эки беттештен кийин белгилүү болот. Тагыраагы Нарын командасы эми Бишкек шаарында конокто 2 оюн өткөрүп, жеңишке болгон бактысын сынап көрөт. Максат Абдырахунов, Нурсултан Болотбек уулу, Дастан Талантов, Нарын жаңылыктары.